Зына деген эмне? Зына деген эмне дейт? Зына деген намахрам, махрам эмес, аялдар менен телефон аркылуу сүйлөшүү, таныш эмес, никеңде эмес аялдар менен мамиле кылуу. Бүгүн коомубузда чөйрөбүздө көбөйүп кетти зына, урматтуу мекендештерим. Коркуш керек, бунун акыбети өтө жаман болот. Көздүн зынасы бар, ойдун зынасы бар. Ойдо дагы жада калса мусулман башкага зыян бербеш керек, оюна дагы зына кылбаш керек. Бүгүн телефондо, телевизордо өтө зынага алып бара турган жолдор, жылаңачтар көбөйгөндүгү үчүн зына көбөйүп кетти да. Баягы жаштар дагы өзүн башкара албай калды, техника көп көтөрүлүп кеткендиги үчүн жаштар дагы өзүн башкара албай калды да. 21-кылымга чейин ата-бабаларыбыз ушул техникаларды бардыгын издеп келип, мындай тегерек бомба сыяктуу болуп калган эле да, илим техника. А 21-кылымда ошол техника жарылды да, гум деп жарылып кетти дагы. Бардыгы өнүгүп кеткендиктен жаштар дагы, адамдар дагы шашып, эч нерсеге жетише албай, машина алыш керек, үй алыш керек, башка кылыш керек деп бардыгы мындай шашып, тыным билбеген адамдар көбөйүп кетти. Ошол учурда эле күнөө дагы ошондой автоматически көбөйүп кетти. Мисалы ата-бабалары спид деген ооруну билген эмес, уккан эмес. Неге алар күнөөдөн алыс болгон бардыгы? Бүгүн күнөө көбөйгөн сайын ар кандай оорулар көбөйүп кетип атат да. Жөн эле тер менен жуга турган, жөн эле аба аркылуу жуга турган, жөн эле кандай гана оорулар болбосун көбөйүп кетти. Неге? Ошо күнөөнүн кесепетинен, күнөөнүн себебинен. Бүгүн адамдар стресс, депрессияда, оорунун, больницага барсаң адам кезеги менен турат да. Неге? Себеби күнөө көбөйүп кетти. Өзүгө жараша кылып атат да Кудай Таала дагы. Ошол урматтуу мекендешим, жөн эле карасак, чоң ата атасынын бир тууган агасынын кыздары же балдары ал үчүн намахрам, махрам эмес. А бүгүн бизде тууган экен деп эле кеңири жүрө берет, сүйлөшө берет, бир жатакта жата берет. Жок, туура эмес ал. Тууган экен деп эле каалаганын кыла эмес. Бирөөлөр шофёр экен, шофёрум экен деп. Жок, шофёрум болсо деле туура эмес. Урматтуу мекендешим, бүгүн жаш балдар телефонун эле карасаңыз, жаш балдар телефону канчалык код паролдору коюп салган. Балаңызга алып бергенсиз. Бирок ар дайым паролдо да бир сыр сөздөрү жазасыз. Аны ишене бериңиз, урматтуу мекендешим, ФК менен ФКБнын, Пантеранын агенттери, спец агенттери да ал код паролдорду ача албайт. Ошончолук жашыруун коддор коюп салган. Не көрөт ал телефонду? Маани бер. Ушул тууралуу окуя эске келгенде, коомубуз ушул даражага жетип калгандыгы үчүн ушул окуяны айтпасам болбойт. Молдокеге келиптир дагы бирөөсү, молдоке мени өзүм өлтүрүшүм үчүн фатва чыгарып бериң дептир да. Не болду? Не болду мынчалык десе? Дамлаке, молдоке, мен үйүмө чоң телевизор алып келдим. Барабан антенна менен 300-400 каналы бар дейт. Өзүм дагы жакшы билем, өтө көп каналы бар дейт. Чоң кылып коюп койдук, семья менен көрүштү баштадык, арада кинолорду көрүштү баштадык, кинодо уятсыз жерлери чыгып калат, аны бала чакам менен көрүштү баштадым дейт. Карасак, телевизор бизди бузушу баштаптыр дейт. Күнөрөмө күн ишиме кеттим, кайра бир нерсени унутуп калып, кайра келдим үйгө дейт. Үйгө балам, кызым бар дейт, балам кызым эле калат эле дейт. Келсем, телевизордо ошол уятсыз фильм болуп атат, кино болуп атат, бул жакта өзүмдүн кызым менен балам сына кылып атыптыр дейт. Кызым менен балам ошол күнөө ишти кылып атыптыр дейт. Баягы балдарды бир нерсе кылайын десем, телевизорду мен алып келип бер, мына көргүлө ушул күнөөгө мен себепчи болоюн деп, өзүм себепчимин бардыгыга дейт. Эмне кылышты билбесен, бусуз мен жашай албайм, сизге келдим, мен өлтүрөйүн өзүм. Мен мындай нерсени көтөрө албайм. Менде намыс бар деп баягы сурап кептир. А сиз берип аткан телефондо канча каналы бар бүгүн? Эмнени сүйлөсөң, эмнени жазсаң ошону чыгарып берип атса. Эмнени көрүп атат балдарыңар? Маани беришиңер керек. Телефонду өзүңдүн жанында, көзөмөлүңдө иштетсин. Урматтуу мекендешим, ойлонуш керек. Бул атайын баягы шофёрум, бул менин жакын адамым, бул дос жарым деп бири-бирин өө берет экен. Молдокелер айтат, Куран окуган ресторан, кафелерге барабыз дейт. Эркек туугандыктары менен бүт 2000 адам келсе кафеге 2000 адамды өөп көрүшөт дейт. Эркекти өөп көрүшөт. Эркекти эркек неге өөт дейт? Неге өөсүң десем, капа болуп калат да дейт, тарынып калат да дейт. Сиз тарынсаңыз болбойбу ага? Сиздин ордуңуз жок балар үчүн. Алардын сиз үчүн орду бар экен. Сиздин ордуңуз жок балар үчүн. Сиз тарынсаңыз болбойбу. Мен диним уруксат бербейт, шариятым уруксат бербейт. Мен болбойт өпкөнгө деп.
Erkек өбүп жүрөт. Не деген уят көрүнүш бул? Кайсыл батыр атабыз, молда кылыч атабыз бирөөнү өбүп ресторанда күтүп алса, бул не деген көрүнүш болот эле? А биз ошолордун урпактары бүгүн ресторанда бири-бирин өбүп күтүп алат экен. Бул менин шофёрум, бул менин жакыным эле деп өппө. Намахрам. Урматтуу мекендешим, өпкөн учурда ичидеги бул билинбеген сезимдер козголот. Баягы аял келип өпкөн учурда баягы красавчик болушу мүмкүн, бир жүз көрүнүш күчтүү болушу мүмкүн, ошону сүйүп калышы мүмкүн. А бул жактагы өзүнүн күйөөсү слабый болуп жүргөн болушу мүмкүн. А бул жерде өпкөн адам күчтүү спортсмен болушу мүмкүн, же духий атыры күчтүү болушу мүмкүн. Баягы эринин көңүлү калпылат. Кырың-кырыңдар башталат анан. Күлкүлөр, телефондо сүйлөшүүлөр башталып кетет. Зинага алып барат акыры. Анын акыры кордук болот. Урматтуу мекендешим, ойлонуш керек. Бирөөсү чоң бир бийликтеги адамды аңдыйбыз, карайбыз. Коррупцияга шектүү болуп атат ушул, текшеребиз дейт дагы. Ар жерге скрытый камераларды коюшат, үйгө, бардык жерине коюшат дагы. Күзөтүштү баштайт. Баягынан бир күн ич мас болуп калат дагы. Баягы шофёру алып келип жаткызып коет өзүнүн бөлмөсүнө. Жатагына баягы шефин жаткызып коюп, шофёр болсо ошончолук сыйып кеткен да үйгө. Жаткызып коюп, биринчи этажда аялы менен зина кылат. А бул жакта башкалар аны көрүп турат. Күзөткөндөр, разведчиктер, агенттер. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Шофёрбу, шофёрдун орду бар. Доспу, досунун өзүнүн орду бар. Досум экен, классташым экен, башка экен деп каалаган ишин кыла бербе. Аллахтан корк. Бардык нерсенин эсеби бар. Мухаммад Али айтат го, колума күгөт чаксам эле чыдабайм, тозокко канып чыдаймын деп. Биз бетибизге чымын косо чыдабайбыз. Эртең Кудайдын азабынан коркой эле. Өтө каттуу болот. Ушул камера аркылуу ушул Мухаммадты себепчи кылып айттым эле, ушул нерсени айттырдым эле. Неге амал кылбадың деп туруп Кудай Таала да сурайт эртең.